Жаңы жасалган класстар, сахнадагы жарыктар, олтургучтар, имараттын сырткы көрүнүшү баары жаңы. Быйылкы жаңы окуу жылына балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору жакшы ийгиликтер менен келди. Сейтектин ичинде акыркы жылдары жаңы жетекчиликте келип, аябай сонун жаңы нерселери болуп атат. Момундай оңдоп түзөө жаңы жабдыктарды берип, окуу куралдарды берип, ремонт болуп атат. Биз дагы элден калбай сонун момундай азыр айткандай элита дегендей сонун жаңы заманбап ремонттор болуп атат. Терезелерибиз жаңырып, кабинеттерибиз жаңырып, мугалимдерге аябай сонун шарттар мындан да жакшыртып түзүлүп берип жатат. Мен аябай ыраазымын, ушу жаңы окуу жылда биз жаркыраган сонун апакай болгон жаңы терезелер, жаңы жабдыктар менен ушундай балдарга жакшы шарт түзүп, бизге да жакшы шарт түзүп, биз да иштегенге аябай ынтызарбыз. Сейтек борборунун жааматы жаңы окуу жылына бир топ окуу класстарын жаңылап, кошумча залдарды даярдады. Анткени сейтекке келем деген балдардын саны күн санап артын болуп, бардык балдарды батыруу бир топ кыйын болсо, азыр ар бир ийимдер үчүн атайын класстарды даярдап жатабыз. Ошону менен бирге көрүүчүлөр залы да жаңыланды, дейт Эрик Латыпов. Дело в том, что мы сделали такой хороший ремонт. Сейтек балдардын сүйүктүү жайы, анткени балдар сабактан кийинки бош убактысында сейтекке келип, атайын өнөрлөрдү үйрөнө алышат. Ошон үчүн биз аларга бардык шарттарды түзүп жатабыз. Атайын окуу класстары, бий үйрөнүү үчүн атайын залдар кеңири, ошондой эле комузчулар үчүн дагы бардык шарты бар класстар иретке келтирилген. Өз кезинде бизге Айгүл Жапаровна келип, сейтек менен таанышып, министрлер кабинети колдоп, ошентип оңдоп түзөө иштери башталып, азыр аягына чыгып калдык. Анан дагы биз сейтектин 50 жыл мурун каралбаган имаратынын ылдыйкы бөлүгүн иретке келтирдик. Ошону менен бирге сырткы жасалгасын жана жылытуучу каражаттарды дагы жаңыладык. Биздин кубандырган жакшы жаңылык, биз көрүүчүлөр залына жаңы орундуктарды коюп, заманбап жарыктар менен камсыз кылдык. Эми Кудай буйрса, балдар жаркыраган залда өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулай алышат. 90 жылдык тарыхы бар сейтек борбору балдарды сабактан кийин бош убактысын текке кетирбей, ыр, бий, сүрөт, музыка, хор, комуз жана улуттук оюндар, шахмат, чүкө, ордо оюндары боюнча иримдер иштеп келет. Бүт иримдердин жетекчилерине чоң рахмат айтам. Бул мезгилге дагы кайсы бир күрөшүүлөр менен келдик биз. Себеби мектептен тышкаркы билим берүү системасындагы бүт иримдердин эң төл башы ушул мекемеде. Спорт жагы болсун, музыкалык жагы, бий тармагы, актёрдук чеберчилик, кол өнөрчүлүк, сүрөтчүлүк деги бүт бардык кружоктордун баары ушул биздин атактуу 90 жылдык тарыхы бар сейтек борборунда жайгашкан. Биз туу болуп беребиз керек болсо, кийин ушул тажрыйбаларыбызды орто мектептердеги мамлекеттик өзүбүздүн орто мектептерге жайылтканга, тажрыйбабызды алмашканга даярбыз. Мен ойлойм, балдар кызыгып, абдан берилип окушат. Киргенде эле оң тарап биринчи кабинет болуп атат. Бул биз үчүн, комузчулар үчүн аябай кубанычтуу күн деп эсептейм. Балдарыңыздарды алып келгиле, балдар бош жүрбөш керек. Кичинекей биринчи класстан мектеп жашына кадам таштаганда эле ушул көркөм өнөрлөрдү өздөрүнө кабылдаса, кийинки балдардын дүйнө таанымы өтө жогору болот. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору кезинде Кычан Жакупов атындагы пионерлер жана мектеп окуучуларынын үйү катары негизделген. Бул өлкөдөгү эң алгачкы балдар мекемеси болгон. Анын тарыхы 1936 жылдан баштап имараттын ордуна Шапита цирки жайгашса, кийин Усубалиевдин демилгеси менен сейтек борбору курулуп, саясий агартуу үй деп аталып, съездер, пленумдар өтүп турган. Мына ошондон бери бир да оңдоп түзөө иштери болбой, быйыл ишке ашкан.